Саламатсыңар балдар? Мандайыңар жакшыбы? Андай эмесе математика сабагын баштасак. Бүгүнкү математика сабагыбызда мисал маселе иштейбиз. 117 иш. Чиймени байка. АБ кесиндиси жөнүндө эмне айта аласың? Айлананын радиусун чене. АБнын узундугун чене. АБ кесиндиси айлананын борбору аркылуу өтүп, учтары айланада жатат. Мындай кесиндилер айлананын диаметри деп аталат. Ал айлана курчап турган тегеректин да диаметри болуп эсептелет. Айланага же тегерекке көптөгөн диаметр жүргүзсө болот. Бизге берилген айланада АБ кесиндиси бар, ошону диаметр деп атайбыз. Ошондо кесиндилер берилсе диаметр деп аталат. АБ диаметрини ченеп жазабыз. 118 иш. Радиусу 2 см болгон айлана сызып, КЛМН жана ДС диаметрлерин жүргүз. Алардын узундуктары жөнүндө эмне айта аласың? Айлана сызып, КЛМН ДС диаметрлерин жүргүзөбүз. Алардын узундуктары канча сантиметрди түзөт? Ошону ченеп жазабыз. Борборуну эсибизден чыгарбайбыз, дайыма О тамгасы менен белгилейбиз. 119 иш. Чиймени байка. Диаметрлер кандай жүргүзүлгөн? Белгиленген бурчту тик бурчтук десе болобу? Анан текшерип көрөбүз. Белгиленген бурчту тик бурчтук десе болобу? Үйлөнөбүз балдар. 120 иш. Маселе экен. Кунт коюп коебуз. 2 дежур 5тен парта жана дагы 2 стол жуушту. Дежурлар бардыгы канча парта жана стол жуушкан? Туюнма түзүп чыгарабыз. Маселенин шартыны туура жазып, туютма жазып чыгарабыз. 121 иш. 7 көбөйтүлгөн 3 барабар 21 көбөйтүндүсүнөн 2 мисал жаз. Б. 7 кошулган 5 барабар 12 суммасынан 2 мисал жаз. Булардан кандай жалпылыкты көрүп турасың? Ушул 2 мисалга дагы 2ден мисал жазып чыгабыз. Ал эми балдар үйгө тапшырма 122 жана 123 иштер. 123 иште берилген мисалдарды мамыча түрүндө аткарабыз.